Ачуу даамы, жагымсыз жыты жана ошондой эле сасык тумоого каршы каражат катары белгилүү болгон бир азык бар. Эмне тууралуу сөз болуп жатканын байкаганыңыз менен, бирок жаштыкты сактап калуучу каражатка ээ экендигин билбесеңиз керек. Анда сөз сарымсак тууралуу болмокчу. Сарымсактын курамында витаминдер көп болгондугуна байланыштуу медицинада дарылыкка колдонсо, үй шартында болсо тамак ашка колдонушат. Ал эми сарымсакты өстүрүү боюнча атайын адис Нурбек мырзадан сурап көрөбүз. Сарымсактын мекени Түштүк Батыш Азия болуп саналат. Ал жакта неолит заманынан бери өсүп келүүдө. Сарымсак жапайы түрүндө бул чөлкөмдүн бардык жеринде кеңири өсөт. Ошондой эле Кыргызстанда да сарымсак өстүрүп бизнес кылган жарандарыбыз арбын. Алардын бири Нурбек Камчыбеков. Карманыбыздын айтымында сарымсакты өстүрүүдө башка өсүмдүктөрдө эле жерди жакшы даярдап, керектүү азыктарды берип, жерди айдап жумшартып алышыбыз керек дейт. Анткени сарымсакта жумшак борпоң жерди сүйүүчү өсүмдүктөрдөн. Эң башында негизи жерди туура даярдаш керек биринчиден. Экинчиден ошол урук материалын туура тандап, туура даярдап алыш керек да. Анан жерди даярдоодо чеснок негизи жумшак, борпоң, анан жер семирткич, органикалык заттарга бай жерди жакшы көрөт да, башка өсүмдүктөр сыяктуу эле. Ошон үчүн алдын ала, бирок органикалык жер семирткичтерди чеснок эгилүүчү аянтка 1 жыл мурун колдонгон жакшы да. Ал эми чеснок эгүү алдында колдонуунун көп деле пайдасы жок да. Жердин тереңдигин болжол менен 22-25 см тереңдикте айдап, андан кийин жерди курга тийбестен малалап, даярдап. Чеснок негизи салкын климатты сүйгөн өсүмдүк болуп саналат. Бул 27-29 градус ысыктыктан кийин өсүүсү басаңдайт мунун. Эми фотосинтез жүрбөйт, өсүүсү токтоду деген сөз да. Ошон үчүн салкын жерлерде, тоо этектеринде, Кыргызстандын бийик деңиз деңгээлинен 1200-900 метрден бийик жерлерде жакшы өсөт да. Күн ысыганда чеснок саргаят, оору илеттери дагы көбөйөт да, күн ысык жерлерде. Нурбек мырза бул жерге сарымсактын 2 түрүн эккен. Бирөөндү эгерден алдын аны да туура даярдообуз абзел. Анткени тишчилерге ажыратууда жана анын орточо көлөмдөгүсүн, оорулуу эмесин эккенибиз жакшы болот. Үйрөн материалын өтө майда эмес, өтө да чоң эмес, орточо өлчөмдөгү, анан мындай оорулардан таза түймөктөрдү тандашыбыз керек. Анан бул себүү алдында тишчилерге ажыратуу иши болот. Бирок тишчилерге ажыратуу иши эрте да жүргүзбөш керек аны. Анан механикалык жаракат бербей ажыратып алышыбыз керек. Бир жумага себердин алдында 1 жума, эң кеч, эң эрте 1 жума мурун даярдап алыш керек да. Андан эрте болгондо үйрөн кургап, өсүү өндүрүмдү өсүүсү начарлайт да. Ошон үчүн себердин алдында даярдап алышыбыз керек. Сарымсакты эгүүдө көпчүлүк дыйкандар шаймандардын жардамы менен кара күчкө салып иштеп келишет. Ал эми Нурбек мырза жумушту жеңилдетүү максатында сарымсакты эккенден баштап жыйнаганга чейинки жумушту кыла алчу техникаларды сатып алган. Иш күчүн азайтуу үчүн атайын Испаниядан техникаларды алып келген. Ал техникалардын ичинде айдап себүү, чеснокту отургузот. Ошондой эле чесноктун үйрөн материалын тишчилерге ажыратуучу машинке, анан казып алуучу комбайн, анан казылып алынган чеснокту тазалап, фракция калибровкалачу линияларды сатып келди. Ошо былтыр келген, былтыр эң биринчи жолу ушул көрүп турган чеснокту ошол Испаниядан келген сеялка менен сеттик.
азыр ошо экинчи жолу культивация кылып атабыз. Удобрение менен чогуу. Гектарына 100 килограммдан удобрение. Заводно сугарынын алдында жөөк, сол арасында жөөк чийип кетип атабыз да, акучубай жетип кетип атабыз сүктөп. Ошол мунун максаты топуракты жумшартуу, өсүмдүккө кошумча азыктандыруу, анан ото чөптөр менен да күрөшүү максатында ишке жүргүзүлөт бул. Мунун ошо сугарууну да жеңилдетет да. Жөөк менен сугарганыбыз үчүн. Сарымсакты сактоодо жана сатууда бир топ көйгөйлөр бар экенин айтат. Кыргызстанда өндүрүлгөн сарымсактын көпчүлүгү Казакстан менен Орусия мамлекетине экспорттолот. Алар үрөнчүлүк максатында алышат. Биздин сарымсактарда оорулар менен зыянкечтердин көбөйгөндүгүнөн улам суроо талапта төмөндөгөнүн айтат. Сатууда негизи кыйынчылык жараткан бул биздин чесноктордун илдеттүү болуусу да. Мисалы сактоого жараксыз болуп калып атат. Мисалы сакталуу учурунда чесночный клещ деген бар. Кенелер, ошондой эле нематода, фузариозный чирик дегендер бар. Ошолор сактоодо өтө чоң материалдык, экономикалык деген чыгашаларга алып келип атат да. Анан алар бул ошо менен ооруган, ошол ооруларды алып жүргөн материалды ошол эле Казакстан мурда болсо Казакстан, Россия бизден көп сатып алып экен да. Анан алар бияктан сатып алып өзлөрү барып сактоодо же эгүүдө ушундай оорулардан чыгашалар тарткандан кийин алардын бизден сатып алуусу да азайгандай да. Анан алардын талабы өсүүдө азыркы учурда да. Сарымсак кирешелүү бизнестин түрүнө кирет. Болгону аны туура өстүрүүнү жана сатууну билишибиз керек. Ошондой эле чыгашаны жана адам ишин азайтуу менен ийгиликтүү бизнес кылса болоорун айтат. Чеснок өстүрүү менен жакшы киреше тапса болот. Анткени чеснокко болгон баа жогору. Бир аз өндүрүүдө кыйынчылыктар жаралат. Алардын бири эң биринчиден кол менен иштетилет бардык нерсе. Башка техникалык культуралар сыяктуу техникалар аз колдонулат. Бирок ошону азыркы заманбап технологиялар, себүү, айдоо, ошондой эле катарлыктарын иштетүү, дарылоо иштерин механизациялаштыруу менен өндүрүүнүн өздүк наркын төмөндөтүү менен кирешени дагы да арттырса болот да. Сарымсак өстүрүүдө эң орчундуу маселе отоо чөптөр, зыянкечтер, оорулар болуп эсептелет. Аларды кантип алдын алабыз? Кайсы дары-дармектер керектелет? Бул боюнча бүгүндөн тарта өсүмдүктөрдү коргоо боюнча рубрикабыз старталат. Анда агроном Айдис катары Бактыгүл Аскералиева айтып берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыр мен сиздерге чеснок менен пияздын зыянкеч жана ооруларына каршы алдын ала иш-чараларын, ыкмаларын айтып берейин. Азыр сиздер байкагандай бул чеснок былтыр отургузулган, бою 50-60 сантиметрге жетип калган. Эң негизги биринчи иш-чаралардан болуп бул ото чөптөр менен күрөшүү иш-чаралары болуп эсептелет. Мисалы, эгер механикалык коргоону ала турган болсок, ар бир ушул мисалы үчүн 1 гектар жер ото чөптү чабыш үчүн, чеснок үчүн 1 гектар жерге бир күнгө 10 киши керектелет да. Анан кийин алар бир күндүн ичинде 1 гектар жерди чаап бүтүшөт. Ошону эле азыркы мисалы үчүн эсептеп көрсөк, бир киши канча күнгө эсептейт. Анын болсо жеңилирээк жолун карасак, бул химиялык жолу бар да. Мисалы үчүн морбидол деген гербицидди 1 гектарга бул пияз же чеснок кичинекей кезинде 100 граммдан эле колдонулат, андан кийин көбөйүп отуруп 250 грамм колдонулат 1 гектар жергечи. Ошонун мисалы үчүн мындайча айтканда, сиздердин кабыңызга, чөнтөгүңүзгө зыян болбошу үчүн ошол жагында эсептеп туруп, механикалык жолбу же химиялык жолбу деп өздөрүңүздөр чечим чыгарып, анан кийин ушундай жолдорду тандасаңыздар болот. Мисалы үчүн бул гербицидди колдонгондо ото чөптөр дагы кичинекей кезде 2-3 жалбырагы чыккандан кийин анан чачканда буну деген селективный гербицид деп коет. Мындайча айтканда, чеснок менен пиязды гана өлтүрбөйт да, калган ото чөптөрдүн баардыгын өлтүрөт. Бул дарыны колдонгондо, мисалы үчүн пияз 2-3 жалбырак пайда болгондо чачылганда, анда
60 граммдан 100 граммга чейин колдонуш керек 1 гектарга. Анткени стресске алып келет дагы пияз кичинекей өсүшү токтоп калат. Андан кийин пияз чоңойгон сайын, мисалы үчүн бул жакта ар бир дарыны караш керек да. Дозировкасы жазылып турат, анан бул жакта канча күн күтүш керек. Мисалы үчүн бул жакта 21 күн дейт. Бир чачтыңызбы 21 күн ошону кармайт. Андан кийин пияз өзү чоңоет, чоңойгондон кийин ото чөптөр да чоңое баштайт. Андан кийин сиз дозировкасын көбөйтүп уже 150 грамм 1 гектарга чачасыз. Аны чачканда да сөзсүз түрдө жанагы антистресстен кошуш керек. Сөзсүз түрдө, анткени өсүмү деген токтоп калат. Андан кийин ошого жараша өзүңүз талааны байкап, мониторинг жүргүзүп, ото чөптөр көп болсо, ошондо чачып турасыз. Азыр өзүңүздөр байкасаңыздар, бул жакта чеснок турат, бул жакта деген пияз талаасы турат. Бул жакта учуп жүргөн абдан көп санда пияз чымындары бар экен. Ошол себептен бул жактарга деген системдик препарат колдонуш керек, инсектицид. Инсектицид деген бул ошол зыянкечтерге, курт-кумурскаларга каршы да. Мисалы үчүн буну деген 20 грамм 100 литр сууга аралаштырып туруп, анан кийин чачат. Чачкандан кийин ал пиязды эч убакта жебеш керек. Ошону 3 күндөн 7 күнгө чейин убакыт мөөнөт берилет, ошону күтүш керек. Анткени адамдын ден соолугуна зыян берет да. Азыркы учурда бул пияз чымындары чесноктун жана пияздын соктору менен азыктанат. Алар болсо бул системдик препаратты колдонгондон кийин согун ичкенде системдик препарат ичиники структурасына кирет, сок айлануу процессинде жүрөт ошол дары, бир жумага чейин ошол ичинде жүрөт. Андан кийин согу менен азыктанганда ошол зыянкечтер ал азыкты алып, сокту ичине алып туруп, анан кийин өлүп калат да. Ошондой иш-чара колдонсо болот. Буну болсо дагы эле ошондой зыянкечтер бар болсо, дагы бир ирет колдонуп коюш керек. Бирок бир сунуш бар, бул деген 2-3 жума мурун, түшүм жыйноодон мурун чачыш керек бул системдик препараттарды. Азыркы учурда акыркы күндөр жаан-чачын аябай көп болгондуктан илдеттер дагы тез арада өөрчүп өнүгүп атат да. Мисалы үчүн нымдуулук жакшы, нымдуулукта көп, анан кийин температура да тез арада жогорулаган үчүн козу карын жана бактериялар тез арада өөрчүп, алар үчүн жакшы ыңгайлар түзүлдү, жакшы шарттар түзүлдү. Ошол себептен могул жерден байкасаңыздар, жалган аккебер оорусу аябай көп таркалган бул жакта. Булар үчүн дагы жана химиялык дарыларды колдонсо болот. Мисалыга айта кетсек, булар үчүн дагы системдик препараттарды колдонуу керек. Бунун ичинде мындай Кармен МЗ деген препарат бар. Бул системдик жана контакттык, ичинде эки ушундай зат бар да. Системдик деген кандай? Жана мен айтып кеткендей эле, бул структурасына кирип полностью коргойт, тамырына чейин. А контакттык болсо, ошол кайсы жерде илдет бар болсо, ошолорду айыктырат. Козу карындардын өөрчүшүн токтотот. Жана Карменден контакттык жана системдик дарыдан тышкары дагы жөн гана системдик дары болгон бактериялык жанагы козу карындык илдеттерден коргой турчу Родер деген дары бар. Бул системдик дары, тамырына чейин өзүнүн структурасына жалбырак аркылуу кирип, тамырына чейин коргойт. Бул дарылар болсо 2 жума ошол коргоп бактериялар жана козу карындарды өөрчүтүп, өнүктүрбөй, блокировать этип кармап турат. Буларды 2 жума аралыгы менен жанагы мен айткандай эле мониторинг жасап, илдеттерди белгилеп, андан кийин колдонуп туруу зарыл. Химиялык препараттарды ар дайым колдонгонго жетишесиздер. Бирок мисалы үчүн жана мен айтып кеткендей, жаан-чачын көп, нымдуулук жогору, температура жогору болгондо, чынында айтканда оорулардан коргоп алып калыш аябай көп убакытты талап кылат да. Көп убакыттан кийин иш-чараны талап кылат. Ошол себептен анда аябай өөрчүп кеткенден кийин химияны да колдонуп иш-чара катары колдонсоңуз болот. Бирок ага чейин механикалык жолдорду биринчи тандооңузду, ошолорду биринчи ордунга коюңузду сунуштайт элем. Анткени химияны колдонгондо алар деген составында кала берет дагы. Мисалы үчүн биз бүгүн химияны чачып туруп, эртеси күнү барып алып пиязды үзүп туруп жесек, салатка кошуп жейбиз же дагы башка бир нерселерди кылабыз. Ошону колдонгондо биз ал химиялык уулуу заттар организмибизге кирет. Ошол себептен
биринчи өзүңүздөр жанагы элдик ыкмаларды колдонуп ар кандай настойлорду жасап зыянкечтерине илдеттерине каршы иш чараларды көрүңүздөр. Андан кийин эгер жардам бербей баратса, анда химиялык иш чарага барсаңыздар болот. Жогоруда айтылган кеңештер сиздерге пайдалуу болот деп ишенебиз. Ар бир көрсөтүүбүздө тажрыйбалуу дыйкандардан, агроном адистерден сиздерге кеп кеңештерди алып берип турууга даярбыз. Ой пикир сунуштар болсо комментарий калтырабыз. Сиздер менен Азирет Осмонов болдум. Көрүшкөнчө.